Өлкөдө Европалык эмдөө жумалыгы башталды. Бул тууралуу бүгүн 26 апрелде Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйынында билдирди. Эмдөөнүн негизги максаты ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуу, коргоо жана эмделбей калган жарандарды учурунда эмдөөдөн өткөрүү болуп саналат. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда Европалык эмдөө жумалыгы башталып атат. Бул бир жуманын ичинде мурдакы национальный программа боюнча эмдөөсүнө катышып, ошол бойдон эле жүргүзүп, бирок ковид оорусу азыркы кезде көрүп атасыздар күчөп атат. Ошон үчүн ушул биздин бир жумалык эмдөө жумалыгында COVID-19 оорусу боюнча дагы эмдөөлөр жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министерствосы ВОЗдун катышуусу менен ООН ЮНИСЕФтин балдар фонду менен Европалык жума эмдөөсүн 16 жылдан бери жүргүзүп келатат. Ал эми эмдөөдөн 65 жаштан өйдө жана өнөкөт оорулар бар гана жарандар өтөт. Ал эми мамлекеттик кызматтагы кызматкерлер эмдөөдөн өтпөйт. Атка минелердин эч кимиси алган жок. Атка минелер деп кимдерди айтасыздар? Мамлекеттик кызматтарлардан эч ким алган жок, я албайт. Жанакында айтып кеткендей эле 65 жаштан анан өнөкөт ооруларды барлары алат. Ошондой мен приказ чыгардым.